Саламатсыздарбы? Биз бүгүн изилдөө усулдары сабагын улантабыз. Биздин бүгүнкү биринчи темабыз этнографиялык изилдөөдөгү карталардын колдонулушу жөнүндө болот. Деги эле карта түзүү боюнча сөз кылабыз. Ар кандай эле изилдөөлөрдө карталарды колдонуу абдан маанилүү. Карталар бул мейкиндиктин түшүрүлүшү, сүрөткө түшүрүлүшү болуп эсептелет. Ошол карталар атайын кызматтарда, мисалы үчүн географиялык институттарда же болбосо мамлекеттик каттоо мекемелеринде жасалат жана ошолорду алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Же болбосо азыр компьютер менен колдонуп Google'дан дагы ошол карталарды тапса болот. Бул эми географиялык карталарды колдонуу болуп эсептелет. Андан сырткары этнографиялык изилдөөдө атайын этнографтар өздөрү да карталарды түзүшөт. Бул карталар географиялык карталардан бир топ айырмаланат. Бул жерде деле мейкиндикти жана ошол мейкиндикте болуп аткан иш-аракеттерди чагылдыруу максатында, мисалы үчүн позиционалдык карталар же болбосо коомдук карталар же ошо иш-аракеттерди чагылдырган карталар деп бөлүнөт. Ошол карталарды кантип түзүш керек жана аны кантип колдонобуз, бүгүн ушул жөнүндө сөз кылсак. Этнографтар, антропологдор өздөрүнүн изилдөөлөрүндө, мисалы үчүн, коомдук карталарды көп колдонушат. Бул карталар коомдук карталар деп аталышынын себеби ошол изилденип жаткан коомду чагылдыруу максатында, коомдогу нерселерди чагылдыруу максатында түзүлөт. Бул коомдук карталар кээде жалаң эле изилдөөчүлөр тарабынан түзүлбөстөн, ошол изилдөөгө катышып жаткан маалыматчылардын да жардамы менен түзүлөт. Мисалга алып кетсек, Диволт деген изилдөөчү аялдардын коомдук иштерге катышуусун жана аялдардын активдүүлүгүн жана алардын коомдук ролун изилдөө үчүн атайын ошол коомдук картаны колдонгон. Бул картанын негизги максаты болуп, ошо аялдардын иш-аракеттерин чагылдыруу үчүн аялдар катышкан чогулуштардын бүт баарын картасын түзгөн да. Бул деген бул карта чогулуштун кайда өткөндүгү жана чогулушта ошол картага түшүлгөн аймактын пайдаланылышы катышуучулар тарабынан жана ошол коомдук иште же болбосо чогулушта катышуучулар кандай иш-аракеттерди жасап жаткандыгын чагылдыруу болгон. Булар ушундай картанын бир нече түрүн жасап, ал аркылуу аялдардын коомдук иштерге катышуусун чагылдырышкан. Чогулуш бул ошонун ичинен бирөөсүн мисал катары келтирсек да, ошол карталардын ичинен бирөөсүн мисал катары келтирсек, бул китепте мондай бир чийме берилген. Бул чиймени биз кийинчерээк атайын көчүрмөсүн пайдаланып түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Бул чийме же болбосо карта деп аталат. Бул карта чогулуштун картасы да. Бул жерде чогулуш кайсы жерде өтүп жаткан, ошол бөлмөнүн ички көрүнүшүн, ал жерде эмнелер бар экендигин толук картага түшүрөт. Андан сырткары чогулуш бул деген атайын бир иш-аракет. Ошол чогулуштун бир өзгөчөлүгү болуп, чогулушта атайын сүйлөөчүлөр бар. Биз спикер деп коебуз. Сүйлөөчүлөр бар жана ошол бир нерсе талкууланып жатса, ошол талкууга катышкан, чогулушка катышкандардын ошо талкууга катышуусу чагылдырылышы керек. Жана чогулуш учурунда лидер дегендер бар, башчылар бар, ошо чогулуштун башчылары. Жана ошол башчылар талкуулап жатканга катышкан эл же болбосо ошо чогулушка катышуучулардын орун алышы, алардын кандай болуп жайгаштырылганы ошол бөлмөдө, кайсы жерде орун алгандары, кантип отурганы, эмне иш-аракеттерди кылып атканы, ошол бөлмөгө ким кирип, ким чыгып аткандыгы жана ошол ар кайсы топтордун, чогулушка катышып аткан ар кайсы топтордун бири-бирине карата иш-аракеттери дагы чагылдырылган. Эми бул изилдөө аялдардын чогулуштагы иш-аракеттерин, алардын коомдогу ролун же чечимдерди кабыл алуудагы алардын ролун чагылдыруу болгондуктан, чогулушта изилдөөчүлөр аялдардын иш-аракеттерине көбүрөөк көңүл бурган. Мисалы үчүн, аялдар кайсы жерде отурат, алар лидерлер арасында барбы, лидерлер кайсы жерде турат,
сөз алып сүйлөп жаткан киши кайсы жерде туруп сүйлөйт, деги эле трибуна деген барбы ошол жерде. Анан аялдар менен эркектердин бир өз ара аракеттери, мисалы үчүн алар бөлүнүп отурушабы же чогуу отурушабы. Эгерде алар бөлүнүп отурган болсо, ошол мейкиндикте эркектердин кластерин отурган, жайгашкан кластерин жана аялдардын жайгашкан кластерин белгилесе болобу. Алар кимиси борборго жакын отурат, кимиси арт жактан орун алган. Чечимдерди кабыл алууда кайсыл кластер активдүү болуп атат, сүйлөөгө келгенде кимдер активдүүрөөк сүйлөп атат деген нерселерди чагылдыруу үчүн ушул картаны түзгөн. Анан жыйынтыгында булар айтышат, ошол чогулушта аял сүйлөөчүлөрдү эгерде талдап карасак, эки жакка тең эле бирдей укук берилип, эки жак тең бирдей эле аялдар да эркектер да абдан ошо сүйлөөгө келгенде тең укукта катышкандыгын байкашкан. Ал эми орун алып ошол чогулушта орун алып отуруу жагына келгенде аялдар менен эркектердин бөлүнгөнү, ал жерде өтө так кластердик бөлүнүү, аял эркек деген бөлүнүү бар экендигин көрүшкөн. Жана чечимдердин кабыл алынышына келгенде, ошол маселе талкууланып жатып, чечимдер кабыл алынганда негизинен эркектер отурган кластер абдан чечүүчү мааниге ээ болгон, жана бүт чечимдер ошол жак кластерде кабыл алынгандыгын айтышат да. Демек, бул картанын негизги мазмуну бул мейкиндикти эле же ал жерде жайгашкан буюмдарды эле көрсөтүү эмес, кишилердин иш аракеттерин көрсөтүү. Бул биз өзүбүз күндөлүк жазгандагыдай кылып жазып отурганга караганда абдан ыңгайлуу, анткени бул жерде ар бир кишинин иш аракеттерин так көрсөтүүгө болот, жана ошол эле учурда ушул чогулушту кандайдыр бир коомдо болуп жаткан окуя же иш аракет катары чагылдырууга жардамы зор. Позиционалдык карта дегенде эле ушундай, бул жерде ошол катышуучунун позициясын көрсөтүү максатында ушул сыяктуу чиймелер чийилип, карталар түзүлөт. Андан сырткары дагы бир мисал айтып келсек, биз жогоруда географиялык карталар жөнүндө сөз кылдык. Ошондой эле чийме түрүндөгү карталарды антропологдор өздөрү да түзүп, анан ошол мейкиндикте мисалы үчүн бир айылдын жайланышы, үйлөрдүн ошол айылдын ичинде кандай иретте жайгашкандыгы, жана ошол эгерде биз айылда изилдөө жүргүзүп жатсак, ошол жерде коомдук жайлар айылдын кайсы жеринен орун алгандыгы, кандай коомдук жайлар бар экендигин көрсөтүү, көчөлөрдүн сүрөттөлүшү, ушулардын бүт баарын биз өзүбүз колубуз менен түзүп алсак, бир нече мааниге ээ болот да. Бул биз үчүн бир нече жагынан пайдалуу болот. Биринчи жагы бул деген, эгерде биз бул жерге биринчи жолу барып аткан болсок, ошо изилдөө жүргүзүп жаткан аймагыбызды өздөштүрүү, таануу максатында. Экинчи жагынан изилдөө башталары менен эле кишилердин баары эле ачылып, маалыматты толук бере бербейт. Ошондуктан бул өтө жай жүргөн процесс болгондуктан таанышууга бир топ жол ача турган, же болбосо ошол маалыматчылар менен мамиле түзүүгө, контакт түзүүгө жол ачканга жардам бере турган нерсе болуп калат, каражат сыяктуу болуп калат да. Андан сырткары бул картага келгенде, мисалы үчүн мен азыр айыл жөнүндө айттым. Биз ошол антропология студенттери менен изилдөө жүргүзүп жүргөндө, Кыргызстандын Ат Башы районундагы айылдардын биринде изилдөө жүргүзүп жүргөндө, ошол карта бир нерсени ачканга жардам берди да. Мисалы үчүн ошол айыл урууларга карата өйдөңкү жана төмөнкү айыл болуп бөлүнүп, ошол бир уруунун өкүлдөрү айылдын жогору жагында, экинчи уруунун өкүлдөрү айылдын төмөн жагында жайланышат экен да. Демек, бул жөн гана мейкиндиктин бөлүнүшү эмес, бул ошондой эле уруу катары бөлүнүүнүн, ошол уруунун айылдын жайгаштырылышында, айылдагы үйлөрдүн жайгаштырылышында ушул уруунун канчалык чоң роль ойногондугун көргөзөт. Ошол эле учурда эгерде бир айылда чоң окуялар өтүп атса, мисалы үчүн тойлору же ушул сыяктуу күнүмдүк жашоого байланышкан бир маанилүү окуялар өтүп жаткан болсо, ошол айылдын үйлөрүнүн жайгаштырылышы дагы ошого бир топ ыңгайлаштырды. Мисалы үчүн өйдө жактагы уруулар
өздөрүнүн урушуна тиешелүү чакан нерселер болгондо жана өзүнүн гана уруунун өкүлдөрүн чакырышат экен. Ал эми чоң нерселер болгондо анда айылдын бүт баары катышууга чакырылат экен да. Ушул жагынан алганда мындай мейкиндиктин пайдаланышы ушул нерселерди ачып бергенге дагы жардам берет. Андан сырткары абдан бир карталарды пайдалануунун бир жемиштүү жолу катары батыш изилдөөчүлөр мисалы үчүн Никарагуадагы бакчалардын үйдүн алдындагы бакчалардын картасын түзүү изилдөөгө кандай жардам бергендиги жөнүндө айтып өтсөк да, бул жерде окумуштуулар ошол Никарагуадагы үйдүн алдындагы бакчалардын картасын түзүшкөн. Ал жерде негизги суроолор болуп кандай өсүмдүктөр өстүрүлөт, кандай жемиштер өстүрүлөт, кандай ошол ар кандай жашылчаларды тамак үчүн пайдалана турган өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн маанисин түшүнүү үчүн жана ошол жердеги бакчадагы иштерге аялдар тартылабы же көбүрөөк эркектер тартылабы жана бул бакчадагы өстүрүлгөн өсүмдүктөр, жер жемиштер ушул үй бүлөнүн бюджетине же болбосо ошол үй бүлөнү багууга канчалык жардам бере тургандыгын изилдөө үчүн алар бир нече бакчалардын картасын түзүп чыгышкан. Анан ошол жерде өсүмдүктөрдү бир топ түргө бөлүшкөн да. Мисалы үчүн декорация үчүн өсүмдүктөр, көлөкө түшүрүү үчүн колдонулган, өстүрүлгөн өсүмдүктөр, же болбосо тамак аш өндүрүү үчүн эгилген өсүмдүктөр, же болбосо сатуу үчүн айдалган өсүмдүктөр. Ушулардын бүт баары ошол үй бакчаларынын пайдалануусу боюнча бир топ суроолорду талкуулап изилдөөгө жардам берген. Мисалы үчүн ал жерде жөн эле өсүмдүктөрдүн түрлөрүн аныктоо эмес, жанагындай биз айткандай үй бүлөлүк бюджетке ушул үйдөгү бакча канчалык жардам берет да, же болбосо ошол үй бүлөдөгү бюджеттин канчалык бөлүгүн ушул бакчадагы өстүрүлгөн өсүмдүктөр алып келет же канчалык киреше алып келет ушул үй бүлөгө деген. Анан деги эле коомдогу ошол Никарагуадагы бай үй бүлө же өтө бай эмес үй бүлөнүн кирешелери жөнүндө изилдөөлөргө дагы бир топ пайдалуу болгон. Башкача айтканда өтө жетиштүү бай үй бүлөлөр көбүнчө деген декоративдүү өсүмдүктөрдү өстүрүп, андан киреше табуу үчүн эмес, көбүнчө кооздук үчүн пайдаланса, ал эми каражаты чектелген үй бүлөлөр көбүнчө жалаң эле ошол үйдөгү бакчанын эсебинен жашагандар булар ошол тамак ашты өндүрүү максатында ошол өзүнүн бакчасын колдонуп, ошол жерге бүт үй бүлө мүчөлөрү иштеп, ошол бакчаны өстүрүүгө тартылышары аныкталган. Демек, бул жерде негизги суроо бул бакчанын түрүн гана аныктоо эмес, аны үй бүлөнүн экономикалык же болбосо мисалы үчүн аял эркектин үй бүлөнүн бюджетин түзүүгө же болбосо ошол жердеги бакчаны иштетүүгө катышкандыгын изилдөөгө жардам берген. Андан сырткары ушул биз айтып аткан карталар, ушул эгерде бакчанын картасын алып карасак, бул деген чийме түрүндө көрсөтүлүп, ал жердеги өсүмдүктөрдүн түрлөрүн, андан сырткары булар кандай бакчада кандай жайгаштырган, негизги бөлүгүн кандай өсүмдүктөр түзөрүн жана ошол канча саат ошол жерге убактысын бөлүп кишилер иштетип жаткандыгын, ушулардын бүт баарын майда чүйдөсүнө чейин түшүргөнгө жардам берет. Андан сырткары карта түзүүгө келгенде биз жанагыда сөз кылган коомдук карталар деп атпайбызбы? Ушул коомдук карталарды түзүүдө маалыматчылардын өзүн катыштыруу дагы абдан маанилүү. Мисалы үчүн Кыргызстандагы ыйык жерлерди изилдеп жаткан изилдөө борбору, Айгине деген изилдөө борбору ошол ыйык жерлерди изилдеп жатып, ошол ыйык жерлердин картасын түшүрүү же картасын түзүү жөнүндө маселени козгогон. Буга деген албетте ошол ыйык жерлердин кароочулары же ошол ыйык жерге барып жүргөн ошолорду ар убак пайдаланып жүргөн элдердин катышуусун көздөп, аларды ишке тарткан. Бирок бул жактан карталарды түшүрүүгө келгенде этикалык маселелер дагы чыгат. Анткени деген ыйык жерлер бул деген
жашоорун көбүнчө бир ыйык нерселерди, элдердин ишенимине байланыштуу нерселерди камтыгандыктан кээ бир ыйык жерлердин кароочулары бул картага түшүрүүнү колдогон эмес. Анткени деген ыйык жер бул деген карталарды түзүп койсо көптөгөн элдердин ал жерге келишин жеңилдетип, анан бул деген ошол жерге көп кишилердин баруусу менен жана аны туура эмес пайдалануусу менен ошол элдин маданиятына тескери таасир этип коет деген максатта көп колдоого алынган эмес. Бирок башка чет өлкөлөрдөгү ошо ыйык жерлердин картасын түшүргөн тажрыйбаны эске алсак, бул жерде негизги максат болуп ошол ыйык жерлерди картага түшүрүүнүн максаты эмне, кандай максатта картага түшүрүлөт. Мисалы үчүн кишилер кайсы бир ыйык жердин атын угуп бирок анын кайда экенин билбегендиктен келе алышпайт. Мүмкүн ошону келтирүү максатындагы жана кандай ыйык жерлер бар экенин деген аныктоо максатында ушу түшүрүлүп жаткандыгын аныкташ керек да, эң биринчи кезекте. Демек этикалык маселе деп биз ошол элдин маданиятына зыян келбей турган максатты көздөсөк, анда ошолордун пикирин эске алууга туура келет. Демек, биз айтып жаткан этнографиялык карталар бул кадимкидей эле география илиминде колдонуп жүргөн карталардан айырмаланат жана аларга деле бир жагынан жакындашып да кетет. Анткени бул деген ошол аймакты пайдаланууну жана ошол аймактагы болуп жаткан иш-аракеттерди, мейкиндик деп айтсак эгерде, мейкиндикте болуп жаткан иш-аракеттерди чагылдыруу максатында жана ошол жердеги болгон нерселердин бүт баарын майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөп түзүү максатында ишке ашырылат. Демек этнографиялык карталар деп биз ошо кайсы бир мейкиндиктин кишилер тарабынан пайдаланышын жана ошол мейкиндикте болгон нерселердин бүт баарын сүрөткө түшүрүү, чийимеге түшүрүү жана ошол жердеги иш-аракеттердин маанисин, мазмунун чагылдыруучу сүрөттү тартуу деп түшүнсөк болот. Демек этнографиялык карталардын түрлөрү абдан көп. Бул позиционалдык карталар, коомдук карталар, кээде менталдык карталар деп да аталат. Азыр эле биз сөз кылгандай кайсы бир объекттин картасын түзүү, мисалы үчүн бактардын картасын түшүрүү. Бул катышып байкоо усулун колдонууда абдан жемиштүү жыйынтыктарды бериши мүмкүн.